Булардын максаты эмне? Максаты деген азыркы эмеге азыркы биздин жаштарга жеткирүү, дүйнөгө таралтуу сыяктуу чоң өзүнүн алдыларына максаттарды коюп атышпайбы? Бул чакан бөлмөдө кыргыздын каада салты, тарыхы, маданий мурасы чагылдырылып, көз жоосун алган кооз кийимдер жасалууда. Чакан бизнести жаш ишкер айым Жибек Абакирова түптөп, аталышын Куурчак бренди деп койгон. Ишкер айым кийиз менен иштөөнү бала кезинен эле чоң эне, тайэнелеринен үйрөнүп, заманбап коомдо маданий мурас болгон кыргыз кийимдерин дүйнөгө алып чыгууга умтулган. Жибек Абакирова учурда чет өлкөдө болгондуктан биз анын апасы Жалын Эсенбаева менен маектештик. Могу жерде Куурчак деп жазылгандай, могу жерде жазылганы ушу апамдын батасы да. Могу жерде эме жазып коюп, менден биринчи сурагандачы, апа тайнемдин тартып алган баталарыңыз барбы депчи. Мен бир топ мындай бата кылганда тартып койчубуз да. Ошол тайнесинин батасын монтип карайсызбы? Кыргызды сактагыла, кымындай жериңерди сатпагыла. Ушундай uzun баталар берчү эле да, балдар барганда, биз барганда, ал кишилердин көзү жок, эми ошол тайнесинин батасы да могу жерде. Ошол бата жазылган, эми кыргыз тилинде, биягында болсо англисче которуп жазышкан экен да. Куурчак брендинде жалпы сайматчыдан баштап 10го жакын адам эмгектенет. Бул жерде кийимден сырткары шырдак туш кийиздер жана кичинекей куурчактар жасалат. Бул улуттук буюм тайымдардын бардыгы дал ушул өнөр адамдарынын кол эмгегинен жарык көрөт. Алар жумушту кылдаттык менен жасап, ар бир кылган ишинен рахат алышарын жашырган жок. Бул азыр ошо эки бул биринчи коллекция да. Мында мисалы үчүн турна айст. Ушул экини мен заказым ушул болчу, мен ушуну чүрдүм. Мунун сүрөтүн баягы ушундай эскиз бар экен, бирок ушунун сүрөтүн ушул экини өзүм тартып сайдым. Бул баягы жана сүрөтчүлөр сүрөт тартат го. Бул деле ошондой болду да, бул сүрөт, бул сайма деле ошондой деп эсептейм да. Бул дагы улам бир кызылын арттырып сайган сайын көз майың канча кетсе да багымдай. Бул да сүрөт деп элестетиңиз да мындай. Бул да бир чоң эмгек. Бул Кыргызстан нукура саймасы да. Моорекинде кергичтер болгон жерге илгертеден элечи монда кергичке керилет да. Муну деген нукура, муну жип менен анан кирип алып анан ошентип сайганда. Мурун мен чоң энемден билем, что сайманы апамдар айтат да, чоң энем айтат да, элдер жатканда чырактын немесине сайчубуз деп ошондой эмгектерин да көрүп бар да үйдөчү. Анан бул азыр багы техника ошол бойдон, булары заманбабыраак. Анан техника болсо ошондой эле керме сайма деп айтылат, нукура. Бул кийимдердин көркүнө көрк кошуп, эскини жаңы брендке айлантып, сайманын түрүн сайган өнөр адамы Айнура Келдибекованын айтымында кийимге сайма түшүрүүдө түстөргө жана каада салтка өзгөчө көңүл бурушат. Аркар. Анан кийин сары түскө көбүрөөк көңүл бөлдүк. Бул сары түс деген бул байлыктын белгиси деп. Кызыл түскө көп басым жасадык. Кызыл түс деген бул Манастын убагында калган желектин түсү да кыпкызыл болгон да. Анан ошо кызыл түскө көбүрөөк басым жасадык бул күрмөдө. Анан кийин күндүн нурлары чачырап турат бул жакта. Бутак, аркар, бололор мүйүз. Бул болсо жанакы бактын бутак да. Баары бир көк түс болсо бул көк деген көк асаба дегендей, ушу көк түстагы кыргыз суунун түсү көк дегендей, ушу көк түскө көк асман кыргызга жакын түстөр да мунун баарычы. Куурчак бренди негизделгенден бери иштеп келе жаткан Альбина менен Жамилия кыргыз кол өнөрчүлүгүн кийинки жаштарга үйрөтүп, түбөлүк сактап калуу башкы максат экенин айтууда.
Логотиписте бизде көп сурашат, эмнеге череп депчи. Бизде эки жооп бар да. Бул биринчиси бул түбөлүктүн символу, экинчиси бул кайра жаратуунун символу болуп кетет. Ушу биздин уникалдуулук жана кыргыз кол өнөрчүлүгүн негизи эле мындай сактап калуу жана кийинки урпактарга берүү бул биздин эң негизги максаттардын бири. Ошон үчүн биз айтабыз, жүрөктөн чыккан нерсе ар бир жүрөккө да жетет депчи. Ишкер айымдар муну менен эле чектелбей, алдыдагы жасай турган пландары менен да бөлүштү. Биз наоборот обучение ачабыз да. Азыр уже план. Биздин ушундай план бар, максат бар. Наоборот эме кичине как молодой. Демек жаш муундарды алалар дедик да, наоборот энергиясы көбүрөөк. Бизде жаштарды дейбиз. Биз картап калдык. Жок, негизи эле азыр деген бүткүл дүйнөдө эле ушул маданиятка, тарыхка көп басым салып жатат. Бул өлө азыр популярдуу болуп жатат. Жакынкы эле Казакстанда азыр ал жака барсак, ал баары казакча сүйлөшөт, мисалы. Өзүнүн тарыхына көп басым салышат, өзүнүн маданиятына, алар башка өлкөдө жүрсө деле өзүнүкүн айтып берипчи. Бизде да ошондой болуп жатат да. Анан биз баардыгы эле өзүбүздүн долбоорубузду баштаганда эле баары эле мындай кандай айтсак, алар мындай сууга суу сап жүргөндөй ушундай деп айтып коюшат го кыргыздардачы. Алар деле көрүп, анан өзүлөрү наоборот баары колдошуу, бизде давайте силер жакшы жумуш жасап атасыңар деп бизге жазышып, дем күч берип, социальный сети деп айтып кетпеди. Бизде көбүнчө ошол жактан сүйлөшүп турабыз да, баары мененчи.